Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыш ар бир мугалимге жана ар бир ата энеге арналмакчы. Негизи эле ар бирибиз келечек жаштардын колунда деп айтабыз. Бирок чын чынында караганда азыркы жаштарыбыз телефонго алаксып, телефон менен бирге ойгонуп, кайра телефон менен уктап, көңүлүнүн баары бир жерге туруктуу болбой, сабырдуулугу жукарып, кадимкидей билимге болгон умтулуусу азайып баратат да. Ошондуктан биз азыркы ата энелер, мугалимдер өзүбүз дагы билим алып, туура багыт бергендей болушубуз керек. Мисалы үчүн өзүңүздөр билесиздер, жанагы мектептин программасы, ошол эле университеттик программа абдан артка калып кетип атат да. Ошондуктан мугалимдер бир нерсе сүйлөгөндө, жанагы окуучулар аларды жакшы кабыл албай атат. Эмнеге дегенде, анткени берип аткан программадагы сабактар азыркы жашоого көп учурда дал келбей калат да. Ошондуктан ар бир мугалим жана ар бир ата эне өзү дагы билим деңгээлин дайыма жогорулатып туруш керек. Негизи мен азыркы сүйлөгөн сөзүм менен такыр эле мугалимдерди жамандаган жерим жок. Ар бир ушул сабак берип аткан мектепте жана университетте берип аткан мугалимдерге аябай чоң таазим. Анткени мурунку эски мектеп программасы менен ошол окуучуларга пайдалуу бир сабак билим берип калайын деп аракет кылып атканына мен аябай чоң урматтоо менен кайрылам да. Бирок ошол мугалимдерге айтат элем, эгерде балдар сиздин сабактарыңызга кызыксын десеңиз, эгерде сизге болгон сый урматы дагы жогоруласын десеңиз, ушул сиздер үчүн атайын жаштарга арналган китептерди мен сунуштайт элем да. Мисалы үчүн бул ийгиликти күтпө, аны жарат деген дал ушул мектепти бүтөйүн деген где-то 9-чу, 10-чу, 11-чи класстардын окуучуларына түзмө түз арналып жазылган да. Ал жаштар кантип өзүнүн күчтүү тараптарын тапса болот, психологиялык темпераменттен кайсы темпераментке бөлүнөт, кесип тандаганда кантип туура кесип тандаш керек, чоң окуу жайын өтүп атканда кайсы специализацияны туура тандаш керек, убакытты кантип туура пайдаланып, максатты кантип туура коюш керек. Кадимкидей ушул жаштарга арналган китеп болчу эң башындачы. Ошон үчүн эң биринчи китепти мен 21 жашымда жазгам. Ошондо 3-чү, 4-чү курстун студенти болчумун. Биринчи китебим «Секрет общения» или «Как достичь успеха молодому человеку в современном обществе». То есть мындай айтканда, жаш жигит азыркы заманда кантип ийгиликке жете алат деген китеп болчу да. Эгерде мугалимдер ушул жаштарды кызыктырам десе, ошол жаштар менен биргелик аралашып, аларды эмне түйшөлтөт, алардын кандай бир көйгөйлөрү бар, мен ал көйгөйлөрдү кантип чечкенге жардам берем десе, ушул 6 китеп жыйнагымды мен абдан эле көтөрүмдүү баа менен сунуштайм да. Кантип уялчаакты жеңип, өзүнүн оюн топтоп туруп сүйлөсө болот, ошол сөз чебери деген китеп Кыргызстанда биринчи жолу чечендик өнөр боюнча жазылып, менин тажрыйба практикаманын иштелип чыккан китеп. Ушул ийгиликти күтпө, аны жарат деген 4 жолу басылып чыккан китеп. Бул жана Кыргыз китеп книжный палатасынан жаштар арасында эң көп окулуучу деген наам алган да. Андан кийин ошо кыялдан кантип кыялдарды максатка айландырып, кагаз бетине түшүрүп жазып, анан кантип ал максаттарды пландаштырып, анан күнүмдүк кыймыл аракет кылып атып жетсе болот. Мына ошол китеп. Андан кийин маркетинг бизнестин жүрөгү. Азыр көп эле жаштарды көрсөңүздөр, мен бизнес кылам, мен жеке ишкер болом, мен көп акча табышым керек деп умтулуусу жакшы да. Бирок эгерде сен чачыранды болбой, оюңду, фокусуңду бир көңүлүңдү жете турган бир нишага коем десең, кантип маркетингди туура коюш керек, мына ошо боюнча сиздер мугалимдер жада ата энелер түшүнүүңөр да болот, аларга дагы туура багыт кеңеш бере аласыздар да. Ошон үчүн мен ушул 6 китептен турган китеп жыйнагын сиздерге болгону 2000 сомго сунуштап атам да. Кадимкидей ошол китептен окуп алып, 1 жыл ошол билимдин аркасынан кадимкидей окуучуларыңызды кызыктырып сабак берсеңиздер болот. Ошол эле математика, орус тил, кыргыз адабият жана башка сабактарын берип атып, менин китебимен алган билимдерден да кошуп берип турсаңыздар, биринчиден өзүңүзгө дагы сабак берген кызыктуу болот. Анткени жаштардын көйгөйүнө сиз жооп берип атасыз да. Көйгөйлүү суроолоруна
кадимкидей жооп бере алгандай мугалим болосуз. Экинчиден ошол окуучулардын же эгерде ата эне болсоңуз балдарыңыздын көз алдында бир урмат чоң даражага бир ээ боло аласыздар да. Анткени аларды ушунчалык түйшөлтүп аткан чоң бир татаал суроолоруна сиз чөткө жооп бере аласыз да. Үчүнчүдөн сиз негизи эле мугалимдер, ата энелер ушул коомдо, ар бир коомдо да, ушул Кыргызстаныбызда бул кадимкидей келечекти түзүп атат да, прям түзмө түз келечекти түзүп атат. Анткени сиз балдарга тарбия берсеңиз, аларга билим берсеңиз, алардын инсан болушуна, коомго пайда келтирүүсүнө, билим алуусуна, тарбиясына аябай чоң түзмө түз таасирин тийгизип атасыздар. Ошондуктан бул заманбап керектүү пайдалуу билимдерди сиздер өзүңүздөр китептен окуп алып, анан окуучуларыңызга берсеңиз, аябай чоң миссияны аткарган болосуздар да. Ошон үчүн урматтуу менин мугалимдерим, ата энелерим, ушул китептерди алып, окуп, анан балдарыңызга, окуучуларга туура багыт бериңиздер. Анда эмесе бул китептерди биз бүт Кыргызстандын региондоруна жөнөтө алабыз, ошондой эле Москва шаарына жөнөтө алабыз. Жана ушул Бишкектин тегерек четинде бүт иши кылып, каяка буйрутма берип алам десеңиздер, бүт тарапка жөнөтө алабыз. Ошол региондорго Ылдам экспресс менен жөнөтүп атабыз. Анын доставкасы болгону 300 сом экен да. Бишкектин тегерек четинде жана мото курьер менен жөнөтүп атабыз. Көп болсо ошо 150 сомдой чыгат экен доставкасычы. Ошон үчүн урматтуу менин көрүүчүлөрүм, бир гана ата эне мугалим эмес, ушу жаштарга да сунуштайм. Эгерде сиз 9, 10, 11 классты бүтүп атсаңыз, 1, 2, 3, 4 курстун студенти болсоңуз, же жаңы эле университетти бүтүп өзүңүздүн ордуңузду таба албай атсаңыздар, ушул 6 китептен турган жыйнакты болгону 2000 сомго алып, жашооңузду кадимкидей өзгөртүңүз жакшы жака. Анда эмесе буйрутма үчүн ушул экранга биздин WhatsApp номерлерди көрсөтүп койдум. Ушул видеонун астында да WhatsApp номерлерди коюп коем. Анан эгерде мугалим досуңуз болсо, мугалим тууган таанышыңыз болсо, сөзсүз түрдө ушул видео менен бөлүшүп коюңуздар. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.